Кытай Эл Республикасына карызды төлөбөсөк, алар Бишкектеги ТЭЦке датка кемин түндүк-түштүк альтернативдүү жолун өздөрү башкара башташат. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты, президенттин кеңешчиси Акылбек Жапаров Санжира радиосуна билдирген. Ал өз сөзүндө башкара баштаган деген эмне, өздөрү келип өздөрү иштетип өздөрүнүн тарифтерин коет. Биздин эл алардын тарифтерин көтөрө албайт. Тилекке каршы келишим ушундай түзүлүп калган. Кытайдын акысы бар. Мурунку президент, мурунку депутаттар тилекке каршы ушинтип келишимди ратификациялап берип коюп кетип калышкан дейт эл өкүлү. Эгерде ошол күнү төлөй албай калсак, анда булар өзүлөрү башкарат. ТЭЦти башкарат, датка кеминди башкарат, жана альтернативалык Ош Бишкек жолун башкарат. Башкарат деген эмне? Алар өзүлөрүнүн тарифтерин коет. Анан ал тарифтердин баарына биз чыдайбызбы, чыдай албайбызбы, анын иши жок да. Азыркы өкмөт кандай кылса дагы өзүнүн элин ойлойт да, туурабы? Бирөө төлөй алат, бирөө төлөй албайт деп социалдык тарифтин баарын калдап жүрөт. Мына ошондой болот. Алар карызды кутулмайынча, кредитти берип бүтмөйүнчө ошо системаларды башкарганга мыйзам жол берет. Мурунку президент ошого кол коюп, мурунку парламенттеги депутаттар ошонун баарын ратификация кылып туруп анан кетип калышты да азырчы. Мына эң чоң коркунуч эле ошо. Ошондуктан бир эки жыл эле калды биздики. Мүмкүнчүлүгүбүз көз карандысыбызга эң катуу доо кете турган убакытка жеткизбей, эптеп экономикабызды оңдоп алып төлөп кеткенденчи. Эске салсак, Кыргызстандын тышкы карызынын 40% Кытайдын мамлекеттик Эксим банкына тиешелүү. 2010 жылдан кийин өлкө башына келген бийлик датка кемин жогорку чыңалуудагы чубалгысын көмөкчү түндүк-түштүк альтернативдүү жолун жана Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоого ири суммадагы насыяларды алган. Ал каражаттарды иштетүүдө жогорку масштабтагы жетекчилердин коррупциялык схемалары аныкталып, экс-президент Атамбаев баш болгон аткаминерлер сот жообуна тартылышууда. Ал эми былтыр октябрь толкундоолорунан кийин бийликке келген Садыр Жапаров тышкы карызды, анын ичинде Кытай насыяларын жетимтоо темиргенин иштетүү аркылуу төлөө ниетин билдирип келет.